Assalamu alaikum. Kalın menen mahır bir ele nersebi? Эми ушул жерде кызык нерсени айтайын эми силерге. Мен мурда mahır менен kalın бирдей деп айтып келчүмүн, да? Азыр оюм өзгөрдү. Mahır башка, kalın башка. Жакшы суроо бериптир. Илгери биздин кыргыздар, эми баягы кыргыздын кыздары тарбиялуу болгондагы ата энесинин сен чечкен нерсеңе макул деген. Анан ошол ата энеси баягы шариаттын өкүмдөрүн берет, аны mahır деп отурбастан kalın деп эле бала тарап тиги кудасына берген, ал ошону алганда анан кызга сеп кылып берген. Сеп, төшөгү, жабаны, башкасы, казан, табагы, супурасы, мына ошол нерсе аялдын мүлкү болуп эсептелген илгери. Мүлкүң эмне десе ошого жанагы Чыңгыз Айтматовдун Акбаранын көз жашында айтат го, тиги карышкыр дуудап келет, анан мылтыкты бер, мен жолдо карышкыламага кол салбасын десе, ал тиги жолдошумдуку. Мен анын мүлкүн сага бере албайм. Менден сураса, камыртырыч сура, берем дейт. Камыртырыч менин мүлкүм дейт. Камыртырычты билесиңерби? Анан ачыткан. Шыпыргыны сура, камыртырыч. Үйдүн ичиндеги жанагы маселелер аялдын мүлкү болгон. Ошого атасы алгандагы өз кишине кошуп туруп, ошо мүлк кылып кызына берген, ошол kalın mahır bir болуп эсептелген. Азыр заман өзгөрүптүр. Мен келгенден кийин адамдардын жашоосун абалын көрүп туруп, фатваны өзгөрткөнгө мажбур болот экенсиң. Эми айтып атабыз, mahır башка экен, kalın башка экен. Кандай? Азыр kalın деп бала тараптан берсе, кыздын атасы алат экен дагы, кызга бир тиын акча бербестен аны баягы саңгырак тойго жумшайт экен. Каяктагы артисттерди алып келет экен, ага төлөйт экен $500,000, $2,000. Тойду чачып, арак менен, шарап менен макул. Арак шарабы жок болсо деле элге чачып, баягы тойдун немени kalınды той менен бүдүрөт экен, бисмилла. Алса кызга бир көйнөк алынат экен, албаса жок. Mahır деген нерсе кыздын өзүнүн акысы, ага эч кимге киришкен акысы жок. Демек, эгерде биз kalınды mahır экөөнү бир десек, жакшы болду деп туруп, атасы kalın берет экен, kalın тойго кетти, кыздын эчтекеси жок. Кыз менен болсо mahırын бергенбиз, kalın бергенбиз болду дейт экен. Бул kalın mahır эмне себептен кызга берилсе, бул кыздын өзүнүн акысы. Ага өзүнө керектүү нерселерди кылыш керек, алыш керек, сатып алыш керек. Араб өлкөлөрүндө kalın mahır ушунчалык кымбат болгондуктан аялдар байып кеткен mahır менен. Өзүнүн бизнестерин ачып алган mahır менен эле. $10,000 берсе, нормальный бизнес ачып алат да, туурабы? Эми азыр бизде анчалык даражага чыга элек. Бирок мен ойлоп атам, азыр 100,000, 200,000, 250,000, 1 миллионго чейин берилип атат экен mahırlar. Ошондо деле барып калып атпайбы? Ошонун бардыгы кызга берилсе, жөн эле бир бизнес башталат. Азыр телефондон туруп көп бизнестерди кылса болот атат го. Жанагы Wildberries эмне? Ошо менен бага окшогон нерселер менен через интернет Кытайдан башкача айтканда аял деле өзүнүн бизнесин башталат. Эмнеге ушул аялдын өзүнүн акчасы болуш керек десе, ар бир нерсеге эле күйөөсүнө жалдырап отура бербеш керек. Муну алайын бер, тигини алайын бер. Анан күйөөсү бир жолу берет, эки жолу берет, бербейт. Ошого mahır өзүнүн акчасы болуп, өзүнүн иштеткенге ылайык болуш керек. Ошого азыркы мезгилде mahırды эми бирөө айтат, эми балдарга оор болуп кетти, өзү кыйынчылык мезгилде депчи. Оор болсо дагы аял аш оңой эмес, mahırды кыздын өзүнө бериш керек. Kalınды кудаларыңар өзүңөр сүйлөшүп алып, эмне кыласыңар, кандай той өткөрөсүңөр, кыздын акысын өзүнө берилиш керек. Ошого эң азы 27,000, 30,000 тегерегинде дедик, көбүндө чек жок. Анан бисмилла деп ошондой кылыш керек. Өзү жуучу түшкөндө эле kalın суралат, эне сүтү да суралат. Кийин нике окутулганы киргенде аял кишиден да mahırга эмне сурайсың деп суралат. Ушуга жооп берип койсоңуз, Аллах разы болсун деп, бул коркуп атат булчу. Демек эмне кыласыз? Эне сүтү деген нерсе биздин шариятыбызда жок. Ошол бардыгы биздин салтыбыздагы нерселер. Аны кудалар өзү сүйлөшүп алсын. Салтыбызды кармайбыз десе, шариятка каршы келбей зыяны жок, Эне сүтү, кыл куйрук, бул нерсе дегендер бар да. Демек,
жана нике кыйылганда кыздын өзүнүн акысын алыш керек. Бирок кыз дагы өзү мындай күзгө карап турган махр сураш керек, мен 2-3 комнат квартира деді. Сен 3 комнат квартираға лайықты кызсыңбы? Ошо маселе да. Демек Кыргызстанда эң жогоркусу бир 100 миңдин тегерегинде болсо 27 миң, 30 миңдин гана тегерегинде махр өзүнө берсин дагы, калыңды кудалар өзү сүйлөшүп алсын.